Musulmandардын ядролук бомбасынын атасы Абдулкадыр хан. Азыр бизде да ядролук курал бар экендигин Индия жакшы билет. Алар бизге 10 жолу ойлонгондон соң кол салышат. Доктор Абдулкадыр хан 1998-жылдагы Пакистандагы ядролук сыноо өткөргөндөн кийин: "Сен улутчул эмессиңби? Ислам арабтардын же ак терилүүлөрдүн дини эмес. Ал жалпы адамзаттын дини. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ага чакырып баштагандан тарта аны ар түрдүү расадагы элдер кабыл кылып келе жатат. Африкалык Билал, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын азанчысы болгон. Сальман аль-Фариси, Аллах андан ыраазы болсун, араб Абу Лахабтан артык болгон. Сахабалардын арасында кара терилүүлөрү да көп болгон. Алардын арасында чоң жеңиштерге жеткен мусулман аскерлеринин кол башчылары да болгон. Арабтардын көпчүлүгү хиндилерди адам катары көрүшпөгөнү өкүнүчтүү. Хиндилер деп азыркы Индия, Пакистан жана Бангладештеги хинди коомдорун айтып жатамын. Көпчүлүгүбүз хиндилерди адамдардын эң акылсыз катмарына кошуп койдук. Кээ бирлери аларды элдердин эң акылсыз экендигин көрсөтүү үчүн "Мен эмне сага хиндиминби" деп айтышат. Ошондой эле араб өлкөлөрүндө жүргөн хиндилерге инсандык урмат көрсөтүшпөйт. Ошол эле учурда араб аткаминерлери батыштыктарга ак жүздүү болгондуктары үчүн кожоюндарындай мамиле кылышат. Баарыбыздын ички дүйнөбүздө жашаган бул жийиркеничтүү улутчулдук бизди элдердин өңү түсүнө же улутуна карап мамиле кылууга алып барды. Хиндилердин үстүнөн күлгөндөрдүн баарына айтат элем: Бангладеш, азыркы Индия жана Пакистанды бириктирген Индостан жарым аралындагы мусулмандардын саны жалпы мусулмандардын санынын 1/3 түзөрүн билип алгыла. Тактап айтканда, жер бетиндеги ар бир 3 мусулмандын бири хинди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын расасына жана улутуна карап кемсинтүү жөнүндө эмне деп айтканын угуп алгыла. Андай дебегиле, анткени ал ыпластык. Ошондой эле сен үстүнөн күлүп жаткан хинди же пакистандыктарда силерде жок нерселердин бар экенин да билип алгыла. Аларда, арабтарда жок ядролук курал бар. Жогоруда айтканыбыздай, Индия жүздөгөн жылдар бою мусулмандардын башкаруусунда болгон. Бирок ал жердин абалы 1498-жылы португалдык кылмышкер крестүүлөр Васко де Гама Индия жээктерине баргандан кийин өзгөргөн. Ал мусулмандардын жерине португалдыктардын колониясын түптөгөн. Андан кийин Индияга англичандар Ост-Индский деп аталган компанияга жашынып киришкен. Индостандагы колонизатордук доордо көптөгөн кан төгүүлөр болгон. Хиндилер 19-кылымдын соңунда өздөрүнүн улуттук укуктарын колдоо үчүн көтөрүлүшкө чыгышкан. Мусулмандар эгемендикке биринчи чакырык жасашкандан кийин индустар да кошула баштаган. Хинди мусулмандары индустар менен бирге 1884-жылы улуттук конгресс өткөрүшкөн. Мусулмандар хиндилерге да, индустарга да тең бирдей укуктуу мамлекет түзүүгө үндөшкөн. Бирок көпчүлүк индустар хинди мусулмандар менен тең укуктуу болуудан баш тартышат. Мусулмандар Британиянын индустарга жардам берип жатканын көрүшкөндө, жалпы Индия мусулман лигасын түзүүнү жарыя кылышат. Хиндтердин белгилүү акыны Мухаммад Икбал 1930-жылы ислам мамлекетин Индостан жарым аралынан бөлүү пикирине чакырат. 1933-жылы тарыхта биринчи жолу Пакистан деген эгемен ислам мамлекети пайда болот. Бул ысымды Кембридж университетинин студенти Чаудхури Рахмат Али ойлоп тапкан. Чынында ал мыкты ысым ойлоп тапкан. Пакистан деген сөздүн жалпы мааниси таза жер дегенди билдирет. Бирок анын ар бир тамгасында маани бар. П тамгасы Пенджаб провинциясын билдирет. А Афгани чек арадагы провинция. К Кашмир. С Синд провинциясы. Ал эми Тан
Белужистан провинциясы. Баары бириккенде пак таза дегенди билдирсе, стан өлкө дегенди түшүндүрөт. Таза өлкө. 1947-жылы 14-августта жаңы Пакистан Ислам мамлекети түзүлгөнү жарыя кылынса, андан бир күндөн кийин Индия эгемендүүлүк алган. Мына ушул учурдан баштап мусулман штаты Кашмирдин себебинен Индия менен Пакистандын ортосунда талаш-тартыш болуп олтуруп согушууга алып барат. Ошол эле учурда Индия тынч иштерде гана колдонуу шылтоосу менен өздөрүнүн жеке ядролук программасын ишке ашырышкан. Индиянын тарыхындагы биринчи премьер-министри Джавахарлал Неру эгемендиктин биринчи күндөрүндө мындай деп билдирүү жасаган: "Биз бул ядролук энергияны согушка колдонуу үчүн эмес, тынчтык максат менен өнүктүрүп жатабыз. Бирок бир эл катары эгер муктаж болсок, андан башка максатта да колдонуп калышыбыз мүмкүн". Индия 1974-жылы 18-майда Пакистандын чек арасына жакын жерде ядролук сыноосун ийгиликтүү өткөрөт. Индустар бул ишти динге тиешелүү жылмайган Будда деген символдук наам беришет. Алар Будданы өздөрүнүн дининдеги жогорку кудайы Вишнунун өзүндөй эсептешет. Индиянын Пакистанга жакын жерде өткөрүлгөн бул күтүүсүз ядролук сыноосунан кийин Пакистандын жогорку кызматтагыларына кокустан жашыруун бир кат келет. Аны Голландияда металл эксперти болуп иштеп жүргөн бир пакистандык жиберет. Ал катында Голландияны таштап, Пакистандын атомдук энергетика комиссиясы КАЭге кошулуусун сунуштаган. Бирок бул металл эксперти келип, атомдук энергетика комиссиясында эмне кыла алмак эле дешип, баалабай коюшат. Бирок бул жигердүү жаш жигит үмүтсүздөнбөй экинчи ирет жашыруун катын жиберет. Бул ирет ал катты Пакистандын премьер-министри Зульфикар Али Бхуттого жиберет. Премьер-министр бул катты алганда ал адамдын кимдигин тактоону каалайт. Ал бул белгисиз адам тууралуу бардык маалыматтарды жыйнап, анын жөндөмдүүлүгүн так белгилөөнү Пакистандын тыңчыларына тапшырат. Ошондо Пакистан тыңчылары ага төмөнкү отчетту жиберишет. Бул адам 1936-жылы Пакистан Индиядан бөлүнө электе Индиянын Бхопал шаарында Британиянын баскынчылык учурунда төрөлгөн. Анын атасы Абдулгафур хан мектепте мугалим болгон. Ал 1935-жылы пенсияга чыгып, баласын тарбиялап жана ага кам көрүүгө кенен убакыт табылат. Бул жигиттин апасы диндар, 5 убакыт намазын өз убагында окуган, урду жана перс тилдерин мыкты өздөштүргөн такыба аял болгон. Ошондуктан уулу да диндар жана намазына бекем болуп өскөн. Ал 1952-жылы Индиядан Пакистанга көчүп өтүп, 1960-жылы Карачи университетинин гуманитардык жаатын бүтүрүп, салмак жана өлчөө бөлүмүндө инспектор болуп иштейт. Бирок өзүнүн кесиби жана жөндөмүнө туура келбегендиги үчүн ал жерден бат эле чыгып кетет. Андан кийин билимин улантуу үчүн Германияга барып, Берлиндеги техникалык университетте 2 жылдык металлургиялык окуу курсун бүтүрөт. 1967-жылы Голландиядагы Дельфтский техникалык университетинде магистрдик дипломго ээ болот. Ошол эле учурда ал Пакистанга кайтып келип, Карачидеги металлургиялык фабрикада иштөөгө аракет кылат. Бирок анын иш тажрыйбасы жетишпегендиктен кызмат берилбей калат. Кайрадан билимин улантууну каалап, 1972-жылы Бельгиядагы Лёвенск университетинде докторлукту жактайт. Андан кийин уранды бөлүп чыгаруу жолу менен ядролук отунду чыгаруу менен алектенген Уренсо уюму менен тыгыз байланышы бар ФТО компаниясы менен келишим түзөт. Бул адам тууралуу маалымат жоголткан пакистандык тыңчылар премьер-министрге аны Пакистандын жашыруун ядролук программасына кошулганга жарабайт деген жыйынтык чыгарып беришет. Бирок Пакистандын премьер-министри анын катынан ишеничтүү айтканын жана ийгиликке жетүүгө көзү жетээрин байкаган эле.
Ал өмүрүнүн гүлдөп турган учурунда Европанын өнүккөн өлкөсүндө жүрүп, 3-Аалам деп аталып калган өлкөсүнө келүүгө эмне түрткү болуп жатканын билгиси келет. Ошондо премьер-министр ал адамдын чыныгы ниетин улутту бир шекилде билип келүү үчүн ага жашыруу делегация жиберүүнү Пакистандын Атомдук энергетика комиссиясынын жетекчисине тапшырат. Бул жашыруу делегация Голландиянын Алмело шаарына жөнөп кетишет. Саналуу гана сааттардан кийин делегаттар премьер-министрге бул адамды кызматка алуунун зарылдыгын айтып келишет. Ошондо премьер-министр Зульфикар Али Бхутто аны менен жолугуу үчүн Пакистанга келүүсүн сунуштаган жашыруун кат жиберет. Ал Пакистанга келип, жашыруун жолугушууну өткөргөндөн кийин күтүүсүздөн Голландияны таштап чыгып кетет. Голландия бийлиги анын эмне себептен кеткендигин билүү үчүн артынан түшүшүп, бирок жыйынтыктуу эч нерсе таба алышпайт. Андан кийин ал Пакистандын Атомдук энергетика боюнча комиссиясына кошулат. Абдулкадыр Хан КАЭде анын иштөө ыкмаларынын өнүгүү тармагында кызмат кылат. Ал 1976-жылы Кахута шаарында инженердик илимий изилдөө лабораторияларын түптөйт. Анын лабораторияларына 1981-жылы Пакистандын ошол учурдагы премьер-министри Зияул Хак Абдулкадыр Хандын эмгегин баалап, доктор Абдулкадыр Хандын лабораториялары деген наам берет. Бул лабораторияларда Пакистандын ядролук куралды даярдоо программасынын жашыруун долбоорунун ишке ашуусу үчүн уран бөлүп чыгарып берет. Улуу мусулман окумуштуусу Абдулкадыр Хан реакторлордун өнүгүүсүндө укмуштуу ыкма колдонуп, аны Пакистанга ондогон жылдарга жете турган кылып үнөмдөп койгон. Абдулкадыр Хан Пакистандын 20 жылга түзүлгөн ядролук программасын 6 жылда жыйынтыктап койгон. Абдулкадыр Хан 1981-жылы англис тилинде «Ислам бомбасы» деген китеп жазган. Индияда 1998-жылы 11-майда Шакти деген экинчи ядролук операция жана сыноосун өткөрөт. Бул аталыш да биринчисиндей болуп динге тиешелүү. Шакти индустардын бир тайпасынын аял кудайынын ысымы эле. Анын мааниси күч же энергия дегенди билдирет имиш. Индустар аны кудайлардын апасы деп эсептешет экен. Ошондо акыйкаттын учуру келет. Индустардын ядролук сыноосунан саналуу күндөрдөн кийин 1998-жылы 28-майда Ислам үммөтүнүн тарыхында биринчи ирет Пакистан Ислам Республикасы ядролук жарылуу сыноосун өткөрөт. Бул сыноо Чагай-1 деп аталат. Сыноо өткөрүлгөн жердин аты. 2 күндөн кийин экинчи Чагай-2 сыноосу өткөрүлөт. Ошондо бул иштин баатыры Абдулкадыр Хан бүт дүйнөгө Пакистандын ядросуна байытылган уран колдонулгандыгы үчүн индустардын ядросунан күчтүү экендигин жар салат. Индустардын ядролук куралына эски технология колдонулган. Колдонулган отун плутоний. Андан кийин ал журналисттерге саясий чечим чыгарылса, Хатв-5 баллистикалык ракеталардын ядролук согуштук баштаарын боеголовка аз гана күндөрдө даярдап коюусун айткан. Бул эмне болгон ракета? Эмне үчүн аларды мындай аттар менен аташкан? Хатв-5 же болбосо Гаури-1. Бул Абдулкадыр Хандын долбоору менен анын илимий изилдөө лабораториясында даярдалган баллистикалык ракета. Ал 1500 чакырым узактыкка жетет. Ал Индиянын эң чоң шаарларына жете алат. Абдулкадыр Хан ага чоң маани камтыган укмуштуу ысым берген — Хатв. Бул Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кылычынын аты. Ошондой эле учурда анын өлүм деген да мааниси бар. Гаури бул 12-кылымдын соңунда чыккан мусулман баатыры Шейхабуддин Мухаммад аль-Гаурийдин ысымына байланыштуу. Ал Индияда индустар менен салгылашкан. Бардык индус падышалары ага каршы биригишип, оор абалга кептешкен. Бирок ал күч жыйнап келип, индустардын союзу менен болгон чечүүчү согушта
аларды оор жоготууга учуратып, 10 миңдеген аскерлерин индустардын падышалардын падышасы деген биретини кошуп жок кылган. Андан кийин бул мусулман падышасы Шихабуддин Гаури Индияда Гурийлер ислам мамлекетин түптөгөн. Карагыла, кандай мыкты аттар тандалган. Пакистандын бул ийгиликтүү ядролук сыноосунан соң Пакистандын бардык булуң бурчундагы мусулмандар көчөлөргө чыгышып, эки ядролук сыноосун ийгиликтүү өткөнүн майрамдашкан. Бул мусулмандардын чоң жетишкендигин чыгыш жана батыштагы мусулмандар да майрамдашкан. Коңшу өлкө Индия менен мамлекетинин күчүн теңдеп койгон мусулман баатыр Абдулкадыр хан ислам үммөтүнүн баатырына айланды. Доктор Абдулкадыр хандын ысымы мусулман балдарына кайсы жерде жана качан болбосун дем берүүчү ысымдардан болуп калды. Анын элине жана динине кызмат кылуудагы чечкиндүүлүгү мусулман жаштарына үлгү алаарлык тарых болду. Хинди коомунун мусулмандарынын канчалык деңгээлде улуу инсандар экендигин түшүнө алдыкпы? Бул маалыматтардан кийин да алардын үстүнөн күлүүнү улантабызбы? Индостан мусулмандарынын канчалык кадырлуу экендигин билүү үчүн Индиянын Сурат штатына барып, жаш кезинде Индиядан Түштүк Африкага көчүп кеткен колунда жок жаш баланын тарыхы менен таанышып келүүбүз зарыл. Бул бала бир канча жылдардан кийин ислам үммөтүнүн эң кызыл тилдүү диний үгүттөөчүсү болот. Түштүк Африканын калың токойлорунан чыгып, илими жана таланты менен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбардыгына шектенгендердин оозун жапкан бул улуу инсан ким болгон? Кийинки каарманыбыз